Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, кайрадан биздин каналга кош келиңиз. Бүгүн сиздер менен абдан маанилүү жана пайдалуу бир темада сүйлөшкүм келип жатат. Кандай тема деп кызык болуп жатса, ал болсо Европага, ошонун ичинде Польшага келерден мурун кыргыздар эмнени билүүсү зарыл. Эмнени билсе, билип алса, кыргыздарга Польшага келеби же Европанын башка мамлекеттерине келеби, келгенде жеңилирээк болот жана көп татаал нерселерге жолукпайт деп ушул теманы козгоп жатам. Эгерде бул тема сизге кызыктуу болсо жана пайдалуу болот деп ойлосоңуз, сөзсүз түрдө бул чыгарылышты көрүп, ошондой эле ар дайым суранып кеткендей каналга сөзсүз түрдө катталып, ар бир чыгарылышты көргөндө өзүңүздүн ой пикириңизди сөзсүз түрдө калтырып кетиңиз. Анткени башында айтып кеткендей, бул каналды ачканыбыздын себеби ар бир кыргыз чогулуп, баарыбыз биригип, Европага келип жаткан кыргыздарга жардам болсун деп, ошондой эле ар бир кыргыз маалыматка байып, алданбасын жана жашоосу жеңилирээк болсун деген максатта ачылган. Ошондуктан сөзсүз түрдө бири-бирибизди колдоп жана бизди да колдоп турсаңыздар, көбүрөөк пайдалуу маалыматтар чыгып турат деп ишендирип кетебиз. Ошондуктан бүгүнкү теманы баштай берели. Дагы бир нерсе айта кетейин. Эгерде сиз каналга катталып жатканда подписаться деген сөздүн жанында колокольчик болот. Эгерде ошол колокольчикти басып койсоңуз, жаңы чыгарылыш чыкканда сизге ар дайым эскертүү келип турат. Жаңы чыгарылыш чыкты деп, ошондо сиз жаңы чыккан видеолорду өткөргөндөн алыс болосуз. Ошондуктан сөзсүз түрдө колокольчикти басып коюңуз. Мен негизи бүгүнкү чыгарылышты тарткым келгенимдин себеби Facebook'tan көргөн бир пост мага бир эженин жазган комментарий, бир пост жазылыптыр, анын алдында бир эже комментарий жазыптыр, ошол дагы абдан түрткү болду. Анткени ал постто бир кыз сурап жатат, мен азыр Польшага баргым келип жатат, же Европанын башка мамлекеттерине барып иштегим келет, эмне кылсам болот, кандай агентстволорго кайрылсам болот деген ушул сыяктуу суроо жазыптыр. Анда бир эже жазыптыр, мага кайрылсаң Польшага 1 жылдан кийин мен сага гражданство алып берем деп, жарандык алып берем деп. Анан абдан таң калдым, чоң эле эже ушинтип жазыптыр. Чынында эч кандай 1 жылдын ичинде гражданство ала албайт экенин баарыбыз билебиз. Ошондо дагы ошентип Facebook'та элдер көп көргөн жерде ушундай сөздөрдү жазып жатат. Ошондуктан мен абдан көптөгөн адамдарга жардам болсун деп ушул видео жаралып жатат. Биринчи эле кыргыздар Европага келерден мурун же ошонун ичинде Польшага келерден мурун эмнеге көңүл буруусу керек жана эмнени билип алса жеңилирээк болот жашоосу. Бул биринчи агентство тандап жатканда сөзсүз түрдө абдан кылдаттык менен тандаңыз. Анткени жанагы мен айтып кеткен бир эжени мисал келтирип кеттим. Ошол эже сыяктуу акчаны көздөп көп адамдар алдап кетет экен. Ошондуктан агентство тандап жатканда сөзсүз түрдө кылдаттык менен тандаңыз, алданбай турган болуп. Жана агентствону тапкандан соң сөзсүз түрдө документтерге кол коюп атканда абдан кылдаттык менен ар бир сөздү, ар бир сүйлөмдү маани берип окуп чыгышы керек. Эгерде түшүнбөй жатсаңыз, агентстводо иштеген адам болобу же башка адам болобу, сөзсүз түрдө уялбай сураш керек. Бул сүйлөм эмнени түшүндүрөт? Мен бул катка, бул контрактка кол койгондон кийин мага өзүмө жаман жактары болбойбу, минус жактары болбойбу деген суроолор көбүрөөк жаралышы керек да. Анан болду, Европага барасың, иштейсиң деп айтса эле сүйүнүп ар бир кагазга кол койгондон абайлаш керек. Анткени көп адамдар акчаны гана каалайт экен дагы, анан көп адамдарды алдап кетишет экен. Ошондой эле менде мындай ойда, көп адамдар мага жазат, мен Польшага барат элем, Польшага барып, бирок Польшада айлык акы аз экен, ошондуктан мен андан ары Германияга кетем же дагы башка мамлекеттерди атап ошол жака кетмекмин деп жазышат. Ошондуктан мен дагы сиздерге дагы бир жолу айткым келди, эскертким келди. Эгерде адам Польшага виза алган болсо, жумуш визасын, сиз бир гана Польшага иштегенге укук аласыз. Мисалы, Польшага виза алып туруп анан келип, жок мага Польша жакпайт, мен Германияга кеттим же башка мамлекетке кеттим деп туруп кетип кала албайсыз. Сөзсүз түрдө Польшага иштегенге гана уруксат аласыз. Эгерде Польшага келип же Бишкектен ушундай агентстволорго
тапсаңыз, мисалы сизди командировкага башка мамлекеттерге, Голландияга болобу, мисалы же Германияга болобу, башка мамлекеттерге сизди жумушка жөнөтөт командировка катары. Бирок Польшанын визасы менен 1 жыл виза алган болсоңуз, 1 жыл бою ошол башка мамлекетте иштеп кетүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан агентствого кайрылып жатканда сөзсүз түрдө ар бир сизди ойлондурган маселени сураш керек, уялбастан, тартынбастан. Жана ошондой эле өзүңүздү кызыктырган ар бир суроону жазып алыңыз. Мисалы ушундай башка мамлекетке барып иштесем болобу? Ошондой эле көп кыргыздар агентство аркылуу келишет дагы, анан жумушту жактырбай жатышат. Польшага келип айлык акысы начар экен, ошондой эле условиялары начар. Бул жакка келгенде бизге жаккан жок, жаткан жерибиз жаткан жок, ошондой эле жумуш абдан оор экен деп. Ошондуктан сөзсүз түрдө мен дагы бир жолу кайталап кетейин, эч тартынбастан ар бир кичинекей мелочь болобу, ар бир кичинекей майда нерсе болобу, баарын сурап билип алыш керек. Анткени сиз Польшага толтур акча коротуп, мисалы азыр агентстволор кеминде 700-800 евродон акча алып, анан сизди жумушка жөнөтөт турабы? Ошончо акча кетирип, жол киреңизге акча кетет, дагы башка нерселерге акча кетет. Ошончо акча кетирип туруп, анан Польшага келип, мага жумуш жакпай калды, кетишим керек эле, же башка мамлекетке ары кетип калсам болобу деген суроолор көп пайда болуп атат. Ошондуктан сөзсүз түрдө агентствого кайрылдыңызбы, ошол мен айткан маселелерди баарын тактап чечип алыш керек. Мына мен айтып дагы бир жолу кайталап кетейин, кандай маселелер. Барганда, эгер жумуш жакпай калса, жумушту алмаштырсам болобу? Экинчи, жаткан жерибиздин шарттары кандай болот, канча адам жашайт? Үчүнчү, мен баргандан кийин канча саат иштейм? Анан контрактта сиз жумушка кетип атканда сөзсүз түрдө агентство айтат, барганда мынча айлык акы аласың деп, контрактта да жазылып турат. Ошол контракт нетто же брутто, мен колума алган акча ошол жазылып турабы, же болбосо ал болсо налогу менен жазылган акчабы? Эгерде налогу менен жазылган акча болсо, сиз дагы андан көп нерсе, какой-то процентти кемитип, анан ошол калган акча гана колуңузга тиет. Ошондуктан ушул акчаны алыш үчүн, мисалы 1000 евро айлык деп коелу, 1000 евро айлыкты алуу үчүн мен канча саат иштешим керек? Ошону сураңыз. Негизи Европада бардык эле жерлерде сиз 8 сааттан көбүрөөк иштесеңиз, сизге көбүрөөк акча төлөнүшү керек. Ошондуктан ар бир ошол суроону дагы сураш керек. Эгерде мен 8 сааттан көбүрөөк иштесем, мага көбүрөөк айлык акы төлөнөбү? Суббота, воскресенье күндөрү, эс алуу күндөрү иштесем, айлык акы көбүрөөк төлөнөбү деген ушундай сыяктуу суроолорду сөзсүз түрдө сураңыз. Жөн гана кол коюп, макул мен кеттим деп кетип калбаңыз. Дагы бир абдан маанилүү нерсе, агентствого кайрылып жатып, мисалы 800 евро бердиңиз деп коелу. Анан эгерде виза алынбай калса, виза колума тийбей калса, канча ошол 800 евронун канча процентин сиз мага кайтарып бересиз деп агентстводон дагы сөзсүз түрдө сураш керек. Анткени кээ бир агентстволор ошол тууралуу айтылбайт дагы, визаны сөзсүз түрдө аласыз деп коюп, анан виза албай көптөгөн адамдар дагы жабыркап жатат. Ошондуктан баардык ушул мен айткан нерселерди сөзсүз түрдө сураш керек. Дагы жана гражданство боюнча дагы бир жолу айткым келди. Польшага болобу же Европанын башка мамлекеттерине болобу келгенден кийин дароо 1 жыл же башка мамлекеттерди айтпай эле коеюн, ошо Польшаны, анткени мен Польшада жашайм, Польша жөнүндө айтайын. Польшада жарандык алуу үчүн сөзсүз түрдө болбой калды дегенде 5 жыл жашаш керек. Кеминде 5 жыл жашаш керек. Ал 5 жылдын ичинде легалдуу иштеш керек, ошондой эле дагы көптөгөн башка нерселерди аткарсаң, анан ошондо гана сага жарандык бере алат. Ошондуктан ушундай 1 жылдын ичинде гражданство алып берем же 1 жылдын ичинде башка көптөгөн документтерди алып берем деген адамдарга дагы ишенүүдөн алыс болуңуз. Анткени өзүңүз биринчи интернеттен маалыматты издеңиз. Азыр Кудайга шүгүр, интернет бар, интернетте кыргыз тилинде албетте маалымат жок, азыр эмиден кичине пайда болуп жатат. Бирок орус тилинде маалымат көп. Ошондуктан орус тилинде маалыматты издеп, чын эле ошол жака барсам, ушунча акча төлөсөм, гражданство ала аламбы, жарандык ала аламбы деген суроону коюңуз. Анан гана ошондой адамдарга кайрылса болот. Анан Польшага келгенден кийин жумушту алмаштырсам болобу деп
жана айта кетпедимби, көп адамдар жумушу жакпай калып, жумушун алмаштыргысы келет деп. Ошонун жолу мындай. Эгерде мисалы сиз Кыргызстандан Польшага виза алып жатканда, сизге виза алуу үчүн бул жактан конкреттүү бир жумушка разрешение на работу жасатылат. Анан бул жака келип ал жумуш жакпай калганда, сиз жөн эле дароо жумушту алмаштырып кеткенге кыйыныраак болот. Анткени башка жумушка иштөө үчүн кайрадан разрешение на работу жасатуу керек. Ошондуктан көп адамдар, мисалы көп фирмалар, башка жумуш берген адамдар, айрыкча Кыргызстандан келген адамдарга, Тажикстандан, Өзбекстандан, ошо СНГ мамлекетинен келген адамдарга разрешение на работу жасаткандан качышат, анткени жолдору кыйыныраак болот, көп убакыт талап кылат, ошондуктан ал нерседен качышат дагы, ошондуктан жумуш болсо дагы жумуш жок деп айтып коюшат. Ал эми сиз эч эле жок, мага ал жумуш жакпай калды, келген башка жумуш издейм деп башка жумуш издесеңиз, ага мындай бир жол бар. Польшада агенция працы деп коет, жумуш берген агентстволор. Ошолорго кайрылсаңыз болот. Анткени алар иностранецтер үчүн, ушу чет элдик жарандар үчүн ушундай разрешение на работу жана башка документтерди көп жасатышат дагы, жолдорун билишет жана жеңилирээк алар үчүн бул процесс мындай батыраак болот. Ошондуктан алар жумушка алганга макул болушуп, чет элдик жарандарды жумушка көбүрөөк алышат. Ошон үчүн эгерде сиз Польшага келген жумушуңуз жакпай калса, албетте мен азыр жанагы квалификациясы жок, тилди билбеген жумуштарды айтып жатам. Эгерде тилди билсеңиз, анда өзүңүз башкача интернет аркылуу же башка фирмалардын өзүнө барып, кайрылып, интервьюдан өтүп, өзүңүз жумуш таап алсаңыз болот. Ал эми тилди билбесеңиз, сизге бир вариант калат, ошол агентстволорго кайрылып, ошол агентство аркылуу иштөө болот. Ал агентстволордун жакшы жери өзүлөрүнүн жумуш берип жатканы үчүн эч кандай акча алышпайт. Польшага келген жумушуңуз жакпай калса, агенция працы деп коет, ошондой агентстволорго барып иштеңиз. Анан жок, мен андай дагы бир суроо, кээ бир адамдар жазат, мен турист катары Польшага барып эле анан калып иштей берсем болобу депчи. Албетте болбойт, анткени туристтерге виза абдан кыска убакытка берилет. Ал убакытта келип сиз иштей албайсыз, жөн гана как турист катары келип көрүп кеткенге укуктуу болосуз, бирок ошол укук мыйзамды бузуп, жок мен калып калам, мыйзамды бузуп эле иштей берем деп иштесеңиз, жана башында айтып кеткендей, анда сиз бир күнү кармалып калсаңыз, депортация болосуз, же көп суммадагы штраф аласыз, же жөн гана жумуш табуу абдан кыйын болот. Дагы бир жолу жана айтып кеттим го, эгерде мыйзам разрешение на работу кагазы жок болсо, бул жактагы фирмалар жумушка албайт. Ошондуктан өзүңүзгө эле кыйыныраак болот. Ушуну менен бүгүнкү теманы жыйынтыктайлы. Эгерде дагы суроолоруңуз калса, сөзсүз түрдө ал суроолорду жазыңыз, баарына жооп бергенге аракет жасайбыз. Жана келечекте эгерде дагы ушундай суроолор көбүрөөк келсе, ушинтип топтоп дагы жакшы пайдалуу видео тартканга аракет жасайм. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.